кесипте биз жолуктук долбоору 4-сезондун түз эфиринен сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ай, Гүлназ айым, бүгүн кайрадан биздин көрүүчүлөр менен жүз көрүшкөнгөчү мен ушундай бир кадимкиндей мойнуман бир жүктү алып таштагандай болду да. Анткени бир ай так рес алдырган жок да бизди. Көчөгө чыгасыңбы, Инстаграмга киресиң, тигил жакка киресиң, биз жолук долбоор качан башталат, качан баштайсыңар деген эле сөздөр да. Топтура мен дагы өзүм дарегиме буга чейин тигил ырың жакшы, бул чыгармаң жакшы деген сөздөрдү угуп келсем, алып барчу болгондон бери кайсыл жакка барбайын, биз жолук долбоору качан башталат, эмнеге созуп жатасыңар, биз сагындык го, биз күтүп жатабыз го деген гана сөздөрдү угуп жатам. Ал эчтеке эмес, биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев мырза бар го. Тойдо мындай жанды музыка чертип жумуш кылат, ошол жакта бир байкебиз баласын үйлөнтүп атат дейт да. Биякта кудалары сүйлөп атат дейт. Той кут болсун, 1000 жылдык кудалардан бололу десе, тиги байке Эрлан байкенин жанына келип алып айтат экен. Тиги кыз менен тиги бала не болду ошондо, биз жолук долбоору качан башталат деп. Элестетиңиз, ошондо үй бүлөсүнөн дагы биринчи орунда бул биз жолуктук долбоору болуп атат да чындыгында. Караңыздарчы достор, караңыздарчы аталар, апалар, дегеле биздин көрүүчүлөрдүн катарында эмне деген кандай гана инсандар бар экенин биз сиздер менен жүз көрүшкөндө билип аткан учурубуз. Дал ушундай калктын калың катмарына сиңген, кулачын кенен жайган Кыргызстандагы эң алдыңкы теле долбоорду кайрадан сиздер менен сагынышып жүз көрүшүп турабыз. Анда экранга жакын келип берсеңиздер, ошол сагынычтарды таратып, 4-сезондогу жаңы катышуучулар менен тааныштыра турган убакыт келди десек болот. Келиңиздер анда. Гүлназ айым, мен сизди дагы бир сыйра тааныштырып койбоймбу? Элибиздин эмгек сиңирген алып баруучусу, жана ошондой эле эстрада ырчысы, маданияттын мыкты кызматкери, бизнес-вумен, көптөгөн чыгармаларды аткарып, элдин жүрөгүнөн орун алган, ар дайым көргөн адам, мындай Гүлназ айымды көргөндө кабагы түшүп турганда адам, жада калса миллион кредити бар адам дагы сизди көрүп күлүп да. Ушундай элге ар дайым жакшы нерселерди гана бөлүшүп турган менин кесиптешим Гүлназ Чыныбек кызы. Чоң рахмат. Аябай мактап салдыңыз го. Ал эми дал ушундай эле. Мен айтпай эле, баары билет мен кандай кыйын экенин. Албетте тамаша. Улантабыз. Сиздердин сүйүктүү уулуңуздарга айланган дал ушул биз жолуктук долбоорунун негиздөөчүлөрүнүн сап башында турган, ошондой эле өзүнүн үй бүлөсүндө үлгүлүү, жар деген намыстуу ушундай статуска ат салышып бара жаткан, жана ошондой эле өзүнүн накыл кептери менен учурда көпчүлүк үй бүлөлөргө дагы үлгү болуп келатат деп айтсак болот. Сиздердин шаңдуу калчаларыңыздар учуп кетпейли. Менин кесиптешим биз жолуктук долбоорунун алып баруучусу Канат Шабданбеков. Биз жолуктук долбоору ар дайым сиздер үчүн кызматын кылат. Экранга жакын келип берсек, анда 4-сезонунун катышуучулары менен тааныштыра турганга убакыт келди. Ким өттү? Ким өткөн жок. Кандай катышуучулар биздин катарыбызды толуктады? Алдыңкы минутларда сиздер менен биргеликте таанышабыз. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, көтөргөн экөөбүз. Анда биздин жаңы катышуучуларды тосуп алыңыздар. Колчоолор болсун. Биз жолуктук, сүйүүгө биз жолуктук, эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Көздөрүбүз жалын күлө караганда, алыстасак издеп күтүп самаганда, бакыт деген ушул көңүл
биз жолуктук долбоорун куттуктап келген Кыргызстандагы чыгармачыл үй бүлө десек болот, жана ошондой эле үлгүлүү үй бүлө. 3 уулдун ата энеси десек болот. Ошондой эле жана ошондой эле легендарлуу Чубак Сатаев атабыздын тун уулу Кубанычбек Сатаев мырза бүгүн сиздерди жана ошондой эле биздин жаңы катышуучуларды куттуктап келип отурат. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Шуруш-шуру көздөрүңдүн шунусуна мен зармын, шуулдаган шамал болуп шорум катты эк жаным. Кызыл-тазыл көйнөгүңдүн кызылына мен зармын, кыскалыгын көргөнүмдө кызыгамын эк жаным. Жаным жаным эк жаным, жаным жаным эк жаным, жаным жаным эк жаным, кызыгамын эк жаным. Hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi di, hay digi di, hay digi di. Çiğme çiğme kaşlarındın, çiğmesine men zarmın. Şeberligin jaratkandın, çeç albadım ek canım. Majürüm tal çaçlarındın, mazesine men zarmın. Mayda mayda baskanında, mağdırayımın ek canım. Canım canım ek canım, canım canım ek canım. Canım canım ek canım, mağdırayımın ek canım. Hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi di, hay digi di, hay digi di. Süzüp süzüp suğa düşsem, süzgönüңө men zarmın. Süyü толгон дайра болуп, суу болоюн эк жаным. Сайга түшкөн булактагы саламыңа мен зармын. Суудай болгон сулуулугуң суусатты го эк жаным. Жаным жаным эк жаным, жаным жаным эк жаным. Жаным жаным эк жаным, суусатты го эк жаным. Hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi di, hay digi di, hay digi di. Canım canım ek canım, canım canım ek canım, canım canım ek canım, susattın go ek canım. Hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi 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 digi, hay digi di, hay digi di, hay digi di. Аткаруучу, маданияттын мыкты кызматкери Кубаныч Сатаев уулуңуздарга кол чабып коюңуздар. Кубаныч байке, бүгүн бизди куттуктап келип атканыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Балким да бизди интернет желесинен көрүп жүрөсүз. Биз көптөрүн үйлөндүрүп атабыз. Кыргызстандын эң алдыңкы долбоорлордун бирине куш келипсиз. Чоң рахмат. Бизде бир эле суроо. Бактылуу болуп жашаш үчүн, бир айда бир жолу урушуш үчүн кандай кадамдарга барыш керек? Бизге кеңеш болсун баарыбызга жалпы. Үлгүлүү үй бүлөнүн башчысы, кожоюну катары кеңеш. Бактылуу болуп жашаш үчүн ишеним керек адамга. Ишенимден баары башталат деп ойлойм.
ишеним ошондой эле бири бирине болгон жылуу мамиле, туруктуулук керек деп ойлойм да. Калганы акырында болот деп ойлойм. Керемет сөздөр, тажрыйба менен алынган сөздөр, убакыттын өтүшү менен жүрөктөн чыккан сөздөр болду. Буюрса, той сайын сизди чакырып туралы, куш келипсиз дагы бир жолу. Кол чабуулар менен анда Кубаныч Сатаев мырзаны эфирден сырткары узатып коелу. Чоң рахмат токтоп келгениңизге. Ал эми мен ойлойм, бактылуу болуп жашаш үчүн биринчи биз жолуктук долбооруна келиш керек. Келип туруп өзүнүн бактысын табыш керек. Биз жолуктук долбооруна 4-сезонго жаңы катышуучу болуп келгениңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ылайым биздин куттуу студиябызга кандай ниет менен кирген болсоңуздар, ошол ниетиңиздер ишке ашып, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн түгөйүңүздөрдү тапканга жараткан сиздерге насип этсин. Дагы бир жолу кош келиңиздер. Негизи биз кастингдеп жарыялаганда көптөгөн баягы биздин мырзаларыбыз, айымдарыбыз, бийкештерибиз биз жолуктук долбооруна катышуучу болуп келгиси келет экен да. Анткени ушул бир орундукту ээлеп 4-сезон аягына чыккачакта отурайын, мен талапкер болгум келбейт деп. Бирок ошолордун арасынан биздин редакция менен татыктууларын, чыныгы турмушка тие тургандарын, чыныгы үйлөнө тургандарын тандап алдык десек болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ооба. Андыктан алдыңкы минуталарда, алдыңкы сааттарда, күндөрдө сиздер менен биргеликте биздин катарыбызды толуктаган жаңы катышуучуларыбыз менен жакындан таанышып, чынында кимдин кандай ниети бар жана ким эмне менен алектенет, ачык айкын чагылдырып беребиз. Ооба. Балким талапкер болуп келем дегендер азыртадан эле карай берсеңиздер болот. Анда Гүлназ айым орунтуктардан орун алып берип, биз эфирди алдыга карай улайлы. Жана ошондой эле 2-сезондон бери бизди ар дайым колдоп келген биздин эң башкы демөөрчүбүз бул апамдын чайы. Биздин көрүүчүлөр биз жолуктук долбоорун кандай көрсө, апамдын чайын деле дал ошондой үйлөрүнө алып барып ичишет экен да. Көргөнүм бар, биринчи биз жолуктук долбоор жөнүндө сураса, экинчи жолу апамдын чайы жөнүндө айтат. Анда бүгүн эфирдин 4-сезондогу биринчи эфирдин башында эле чайды мен сизге куюп берип коеюн. Рахмат. Чынында адамзаттын жашоосундагы эң жылуу сөздөрдүн саппашында апа деген сөз турса, эми биз жолуктук деген сөздүн катарында эле апамдын чайы деген сөз турат. Анткени биздин башкы демөөрчү дал ошол эле учурда сиздердин да сүйүктүү чайыңыздарга айланып бараткан апамдын чайы ар дайым сиздер менен. Анда Гүлназ айым, апамдын чайын даамдап көрүп өзүңүздүн ой пикириңизди билдириңизчи. 4-сезондо өзгөрбөптүрбү даамы? Ай, Канат мырза. Ар дайымкыдай жылуу, жумшак, назик сезимдерге камтыган апамдын чайы дал ошондой даамдуу боюнча экен. Көрүңүз. Эфир башталгы чакты машина айдап келатып, 3-сезондун катышуучуларын кайрадан көрүп чыктым да. Анан негизи убакыт ушундай зымыраган учкан кушко. 3-сезондо бизде аябай сонун минуталар, аябай сонун күндөр өттүр. Ошол эле убакта мен 3-сезон катышуучуларында мындай кайрадан бир сагыныч пайда болду десем болот. Өзүңүз билгендей, жылдын этегин биз той менен аяктадык. Кыскасы өтө ийгиликтүү сезондордун бири болду деп эсептейм да. Ооба. Учурда дагы жалпы кыргыз элинин сүймөнчүктүү жуун айланып калган Тилек менен кыз жибек дагы сонун алгачкы жашоосундагы бактылуу минуталарын кечирип аткан учуру, дал ошондой көз ирмемдер бул сезондо дагы коштолот деген үмүттөбүз. Кудай насип кылса, ага чейин биз 3-сезондон биздин 4-сезонго өткөн же болсо мындай жыйынтыкталбай калган тарыхтарга кайрылбайлыбы? Ооба. Мен деле ойлоп атам, сиздер окшоп жакшы жаңылык менен бөлүшөт го деп, эң биринчи эле биз Санжар менен Айнура жөнүндө сүйлөшсөк. Ооба. Эскерите кете турган болсок, 3-сезондо бул жуп кыз жигитке өтүп, кыз жигит мамилесине өтүп, анан бир ай бою кандай өзгөрүүлөр болду же кандай жылыштар болду, азыр өзүңүздөрдөн уксак. Мен ойлоп атам, бул жолкусун Айнура көбүрөөк сүйлөйт го деп, анткени 1 сезон сүйлөгөн жок да. Ошондуктан жаңылыктарды сиз көбүрөөк сиз айтып бересиз го деп, биринчи эле Айнурадан баштабайлы анда, келиңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсыз.
У нас ничего не получилось. Болбой Ой, калды. сонун кандай сонун. Санжарга береличи, анан кийин сизге берели анда. Санжар келиңиз. Саламатсыздарбы? 4-чү сезондун жаңы катышуучулары жана ошондой эле Канат мырза, Гүлназ айым жана ошондой эле бул бизди көрүүчүлөр ушу бир айдан бери күтүп аткан бизди. Биз дагы ошол элдин алдына болсо биз жакшы жуп катары, жакшы мындай кыз жигит мамилесинде өткөн пара катары элдин сүймөнчүгүнө айланган жуптардын бири болчубуз. 4-чү сезонго да өткөнбүз. Ошол тууралуу айта кетели. Бизде мамиле токтоду. Толук түрдө токтоду десем болот. Себептери бар, албетте. Бул жак уже биз жолуктук реалити шоу болгон үчүн бардык чындыкты бул жактан биз айтып берели деп келдик. Туура. Ошол эмне болду? Көз тийип кетти сиздерге? Же Санжар, сиз тараптан жакшы кадамдар болбоду, же Айнура тараптан жакшы кадамдар болбоду? Эмнеге себептен токтоттуңуздар? Ошо себебин өзүңүз айтыңыз, айткандай. Бизде болсо болгону жашоого биздин келечек бир эмес экен. Анын эмне үчүн экенин дагы айтып кетейин. Бизде эң эле биринчи баштасам, биринчи булардыкы мисалы эме бол деген сөз бар да, булардыкы серьезный мамиле эмес болчу экен деп элдер айтышы мүмкүн. Бирок бардыгы өтө серьезный болуп, жакшы нукта кеткен. Ата-энелерибиз таанышкан. 3-чү сезонда айткандай эле, ошо ата-энелерибизди тааныштырабыз деп жүргөнбүз. Биз ата-энелерибизди тааныштырдык 25 декабрь күнү. Ата-энелер таанышуу болду, бардыгы жакшы өттү, бардыгы жакшы болду. Бирок негедир ошол убакыт келгенде Айнурада мындай чоң жоопкерчилик пайда болду, же ошол нерсени уже осознавать этип, уже чындап эле ушул эмеге жетти деген ой келдиби, мамилеси өзгөрө баштады. Жакшы сурадым, эмне болду, кандай болду, эмнеге мынтип атасың, эмнеге жооп бербейсиң, эмнеге чалса албайсың деген сыяктуу. Андан кийин вроде баары жакшы деп кайра бир нуктага келгенбиз. Андан кийин кайра уже толук түрдө мындай кандай десем, блокировкага киргизип, Инстаграмдан отписка болуп, чогуу түшкөн сүрөттөрдү, видеолорду өчүрүп, мен түшүнгөн жокмун. Оюмду жакшыга бурганга аракет кылдым, анткени бул ошол Жалал Абадка кеткен болчу. Балким үйүндөгүлөрдөн балким маалымат алысыраак болсун деп уялып тартынып, же бошой жүрөбү ал жакта үйгө барып жумуштар менен деп чалсам албасам, мен ошондо жакшы ойго бурдум. Андан кийин уже мен уже убакыт келгенде мен айттым, эме деп, эмне болуп атасың, эгер биз болсо уже чоң эле адамдарбыз, ошондуктан бул мамилени биз чечишип алышыбыз керек. Биз ата-энелерди тааныштырдык, биз мындай токтото турчу нерсе болсо токтотуш керек. Эгер сезимдериң жок болсо, андан ачыгын айтып кой дедим. Ачыгын айтты, сезимим жок деп. Бирок башында бар болчу, бирок кийин убакыттын өтүшү менен жок болуп кетти. Деп айтты. Кечиресиз, ата-энелер таанышканда жөн эле тааныш болдубу, же той жөнүндө кеп болуп, мындай кандайдыр бир числолор такталып, ошондой кептер болдубу эле? Мындай таанышуу болду. Анан эми тааныш болгондо жөн эле тааныш отура бербейт да. Эми так прям аябай мондай кылалы деген сөз болгон жок, бирок мындай примерно дагы бир жолу жолугабыз, ошондо точно чечишебиз деген сыяктуу болуп, анан ата-энелер бири-бирине аябай жакты. Менин ата-энеме бул жактын ата-энеси, бияктын ата-энеси менин ата-энем жакты дегендей бири-биринин номерин алышып, ушундай сыяктуу нерселер болуп, анан Айнуранын ата-энеси да өтө сонун адамдар экен, өтө мыкты адамдар экен. Анан кийин ошентип кайра өзүмдүн темама кайрылайын, же айтып келе жаткан. Анан кийин ошол сезимдерим жок деди, бирок мурун бар болчу деди. Убакыттын өтүшү менен ошол сезимдерим жок болуп кетти деди. Анан азыркы учурда турмушка чыкканга даяр эмесмин. Чыксам балким 2-3 жылдан кийин окуум бүтүрүп ушундай. Анан мен эч жамандабайм. Мен болгону эми кандай болгонун айтып кетейин деп атам да. Бул
бул сөз бул Айнураны жаман деп түшүндүрбөйт. Болгону балким бунун өзүнүн максаты, өзүнүн ою, өзүнүн жашоого болгон көз карашы, каалоосу ушундайдыр да. Айнура мага айтты, мен ата эне менен тура албайм деп. Мен үй бүлөдө жалгыз баламын. Жалгыз балам дейм, кичүү баламын. Анан мен ата эне менин колумда болот. Мен ушул даражага, ушул деңгээлге жеткирген ата энемди мен эч качан таштабайм. Кандай гана учур, кандай гана нерсе болбосун, мен ата энемди эч качан таштабайм. Ата энем ар дайым менин колумда болот. Качан болбосун, кандай күн болбосун менин жанымда болот аларчы. Ата энем менен жашай албайм деди, жашабайм деди. Андай болсо, анда токтотуш керек. Менде выбор жок, мен ата энемди тандайм сөзсүз түрдө. Кандай күн болгону мен ата энемди биринчи орунга коем. Анан ошол себептен мен токтотууну туура көрдүм. Ортодон ошол бир сүйлөшпөй калып кайра сүйлөшүп кеттиңиздерби? Жана айттыңыз да, ошо бир токтотуп анан кайра баштагандан кийин анан ата энеңиз менен токтотуп ошондо. Башында токтотконбуз, анан кийин бир жума сүйлөшкөн жокпуз. Бир жума сүйлөшпөй калгандан кийин Айнура жазды. То есть тура эмес кылып алыптырмын деп. Анткени балким жаштык кылды, балким туура эмес эмоцияга берилип алдыбы, мен да түшүнгөн жокмун. Кайра улантып көрөлү депчи. Мен эми жок дегенде бир мүмкүнчүлүк мен ар бир адамга берилиши керек деген ойдо. Макул дедим. Бирок мурункудай мамиле жок. Анан кийин бир жумага жетпей эле кайра Айнура өзү айтты. Силер мага ишенбей атасыңар, вы во мне не уверены депчи. Мен айттым, ооба дедим, анткени жана сүткө ооз үйгөн мышык кайранды үйлөө ичет дейт го. Ошондой эле болуп калдым да менчи. Кайра качан ушундай болуп кетет, балким кайра бир күнү кайра сезимдер жок болуп кетет. Мен убактымды текке кетиргим келген жок. Анан кийин мен айттым, эгер мен сага оштоп ишенишим үчүн айттым, февралда, то есть февраль ичинде мен Кара көлгө барып, апаң менен таанышып, сага сөйкө салдырып, анан кийин баатыраак аз убакыттын ичинде биз үйлөнүп таштайлы. Эгер ошол нерсе макул болсо, анда мен сага уже ишенем дедим да. Бирок ошол нерсе айтылгандан кийин анан уже айтылды, ошо мен ата эне менен жашай албайм, анан ушундай дегенден уже ошондон кийин ошол сөз айтылды. Анан мен уже токтотууну туура көрдүм. Бул жерден болгону бул ар бир адамдын өзүнүн максаты, өзүнүн ою, өзүнүн каалоосу бар. Ар бир адам өзүнүн каалаган жашоосунда жашагысы келет. Мен бул нерсени туура эмес деп деле айта албайм. Бул өзүнүн максаты, менин өзүмдүн башка максаттарым бар. Айнура жакшы кыз, мен муну эч жамандабайм, мага жаман нерсе кылган жок, жаман эчтеке кылган жок, мени же бир сатып кеткен жок, ушундай кылып кеткен жок. Ата энеси да аябай сонун адамдар экен. Бирок ушундай ситуация болду, мен бул нерсеге эч качан көнбөйм. Ушул нерсенин айынан биздин мамиле толук түрдө токтоду. Айнура, толуктообарбы сизде? Эмне үчүн сезимдер жок болуп кетти ортодо туруп эле? Анан эмне үчүн кайра жанданып кетти? Кандай түшүндүрмөңүз? Болот го. Көп внимание берүүсү адам уже кызыктырбай калат го. Менде ошондой болду да, башындачы. Башында мындай жакшы эле жакшы көрүп эле келгем. Анан кийин слишком көп внимание болуп, көп эмне кылып эле адам неинтересный болуп калды да. Анан кийин Ошондо Санжарга сезимиңиз бар болчу, бирок Санжар баягы гүлгө көбүрөөк суу куюп койгондой эле болду да ошондо, Бар белеңиз башында сезим? Башында бар болчу. Ошондо ата эне менен чогуу тура албайм деген бул жөн эле шылтоо болуп калдыбы мамилени токтотууга? Же сезим жок болуп кеткендиги үчүн? Же ал деле сезим жок болуп кеткен үчүн ошентпайт. Эгерде өзүңүздүн адамыңызды тапсаңыз, демек сиз кандай шарт болсо да көнгөнгө даярсыз. Бул нерсе Санжар сиз үчүн мындай баягы Айнурага болгон жек көрүү, бул нерсеге аябай өчөшүүдөй мындай сезим болгон жокпу сизде? Бул нерсени кандай жеңил кой бердиңиз жана жеңил токтоттуңуз? Менде эч кандай жек көрүү деген нерсе болгон жок. Болгону бир нерсени түшүндүм. Аябай ашыкча көңүл буруп, ашыкча мамиле кылуунун кереги жок экен. Ошону түшүндүм да. Аябай эле менин оюм аябай түз болуп, мен уже үйлөнөм деген ойдо. Мен болгон аракетимди жасап, любой капризине макул болуп, ушундай көп внимание кылганым үчүн бул ушул менин туура эмес жагым болуптур да. Ошол көп убакыт бөлүп, көп мамиле кылып, аябай көп внимание кылгам.
болбойт экен. Мындай түшүнбөйм да, негизи эле мындай аял затын түшүнүш кыйын экен да. Вообще түшүнүш кыйын экен да. Мамиле кылбасаң да, көп внимание кылбасаң да, внимание кылбай атасың дейт. Внимание кылсаң көп внимание кылып ийдиң, ушундай нерсе экен да. Болгону ушундай өзүмө бир эме чыгарып койдум, вывод. Мындай ашыкча эменин кереги жок экен да. Негизи Гүлназ айым кандай деп ойлойсуз? Негизи чыныгы көңүл бурууну, чыныгы вниманияны никеден кийин бериш керек деп ойлойсузбу же никеге чейин да Санжар окшоп берген туурабы? Азыр мисалы могул жактан Санжардын көбүрөөк суу куйганы туура деп ойлойсузбу же туура эмес деп ойлойсузбу? Негизи жанагы көңүл бөлүү, внимание деп айтып атпайсыңарбы? Ошол кандайдыр кайсыл деңгээлге жеткенин мен азыр мага ачык болбой эле турат да. Көңүл бөлүү дегенде кайсыл мамилеси сизге ашыкча болуп кетти деп ойлойсуз? Мен баягы буга чейинки байкашыма караганда машинанын эшигин ачып, отургузуп, гүл алып келип, киного алып барып, Сеники туура деп эле туруп ал. Негизи чынында тескеринче кыздар көбүрөөк баягы көңүл бөлүү жетпей атат деген баягы претензияны көбүрөөк айтып атышкан да, буга чейинки сезондочу. Анан ошондон мен улам мен андай жакшы түшүнбөй калдым да. Же жөн эле сезим жок болуп кеткенден шылтоолоп койгондой эле болуп сезилип калды. Сиздин сурооңузга болсо, албетте никеден кийин деп ойлойм, олуттуу көңүл бөлүүнүчү. Ага чейин акырындан эле куюш керек экен да. Суунучу. Кыз жигит маалында дагы мындай өзүнүн бир деңгээли болот да, ошого ылайыктуу көңүл бөлүү сөзсүз болбосо анда кыз мынтип арбалбайт. Санжар үчүн да чоң тажрыйба болуп жатат бул жерде. Эми биздин катышуучу айымдарыбызды, бийкештерибизди акырындап деле тааныштырабыз, бирок тааныштыргычакты деле ушул биздин жаңы катышуучуларга деле суроо бере кетпелүү келиңиздер, ой пикириңиздер болсо. Бул жерден Санжардыкы туура болду деп ойлойсуздарбы же туура эмес болду деп ойлойсуздарбы? Көбүрөөк көңүл бурганы. Келиңиз. Негизи Санжар мырзаныкы менимче туура эле болду деп ойлойм. Баягы кызга деген внимание керек да. Анан кызга көп внимание жетпей калса да, кыз ошону требует этет да. Ошондо дагы кыздын сезими жоголуп кетиши мүмкүн да. Бирок менин оюмча Санжар мырзаныкы туура эле деп ойлойм. Дагы ой пикир коштоочулар барбы? Мырзалардан болсо деле тилек келиңиз. Саламатсыздар, ардактуу катышуучулар, жаңы келген жана алып баруучулар, жалпы кыргыз эли. Кайрадан көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Аябай сагынып калыптырбыз сиздерди. Бул жерде эме болуп калды. Мен баягы мейкине салыштырып өткөндө мен азыраак внимание кылып калган үчүн да болбой калды окшойт да. Мен гүл алып калбадым. Бул наоборот болуп атат да. Көбүрөөк внимание кылып койгон экен да. Ошон үчүн гүлгө мындай мен өзүнүн нормасында суу куйсак жакшы болот го деп ойлоп кеттим да. Анан бирок негизи мындай кыздардан биринчи жолу угуп атам. Вниманияны көбүрөөк талап кылышат го. Ушундай болсо экен, ушундай болсо мындай кыз дагы ушундай ачылат го. Анан бирок макул ага, бирок мен баягы Айнуранын ата эне менен жашабай албайм дегени мындай кичине мындай жүрөккө катуураак тийди да. Себеп дегенде баягы мен деле бирөөнүн үй бүлөнүн жалгыз баласымын да. Бирок эгер мага келе турган талапкерлер боло турган болсо, ушундай оюңуз боло турган болсо, анда келбей эле койсоңуз деле жакшы болот го деп ойлойм да. Ошон үчүн баштан көп нерсе өттү деп койсуз. Баштан көп нерсе өттү. Буюрса дагы өткөргөнгө даярбыз. Байкоочу белең. Келиңиз Айдын. Мен да өз оюмду айта кетсем, кандайсыз Гүлназ же, Гүлназ мырза, жаңы катышуучулар кош келдиңиздер. Менин оюм мындай да, баягы сага жаккан адам сага внимание кылса, ал канча көп суу куйса деле сага мындай жетишсиз боло берет да. Болгону мен ойлойм, Айнуранын бир аз сезимдери жок болуп калды окшойт. Ошон үчүн баягы жактырбаган мындай сезими жоголуп калган адамдын берген вниманиясы көбүрөөктөй сезилип калды окшойт деп ойлойм да. Санжардын внимание бергени ал жакшы нерсе деп ойлойм. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар? Баарыбызга ийгилик каалайм. Жаңы келген катышуучулар бардыгы. Ой, здесь. Жана ошондой эле мен өткөн сезондо келип кеткенмин да. Ошондо мен көргөм да, эме аты ким билет? Санжар менен Айнура. Айнуранын көзүндө экөөндө тең от бар болчу да, мындай сүйүү сезилген. Азыр карап турсам экөөндө тең жок да. Эсли эркекке мындай чындап мындай чын жүрөгү менен жакшы көрсө, думой бир айдын ичинде сүйүү өчүп кетпейт деп ойлойм да.
бир айдын ичинде сүйүү өчүшү мүмкүн эмес. Анан азыр сиз айтып атпайсызбы, ата энеси менен турбайм деп атат депчи. Эгер кызды сиз өзүңүзгө мындай сизди жакшы көрүп турсоңуз, кыз бардыгына макул деп ойлойм да. Туура, келиңиз, Фатима. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга салам, жаңы катышчылар, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ушул сезондо бактыңыздар таап, бактылуу болуп кетесиздер деген ниеттемин. Бул мамиле тууралуу менин оюм мындай. Эки адамда тең күнөө жок деп ойлойм да. Экөөнү тең кыйнабай эле коюшубуз керек, анткени деген, может, өздөрүнүн адам эмес, бири-бирин жактырбай атса, мындай туура эле көз карашта карап коюш керек го деп ойлойм да, эч кимден күнөө издебей. Аябай кыйнагыбыз келип атат. Сүйлөшкүлө депчи. Негизи бул жак айтып атпайбы, эркек бала деген өзүнө ишенимдүү болуп, өзү сүйүүсү күчтүү болсо сүйдүрө алат депчи. Бирок билбейм, кыздын сезими жок болуп атса, эркек бала кантип аны кыйнап сүйдүрө алмак эле. Анан бат эле сезими өчпөйт деп да айтып жатпайбы? Сезим бат өчпөсө керек, бирок эси көңүлгө тие турчу сөздөрдү укканда адамдын көңүлү калат да. Анан айла жоктон бул мамилени токтотконго туура келип калат. Балким ошондой болду деп да ойлойм. Туура. Гүлназ айым, анда жыйынтыктап койсок болот. Менин байкашымча, биринчи албетте баягы олуттуу кадам таштоо, турмуш куруу, ошого бараткансыңар да. Менимче Айнураны чочутуп койду окшойт. Даяр эмесмин деп бир аз убакытты созгон, бул жоопкерчиликтен бир аз баягы кое туруу сымал болуп кабыл алынат да. Балким чын эле, балким баягы жакшылыкка чын эле шашып койсоңор, баягы бардык нерсе болгондон кийин ушундай болсо, бул өкүнүчтүү болмок. Баш кошкондон кийин сезимим өчүп калды десеңер, албетте экөөңөр үчүн тең өкүнүчтүү болмок. Балким бул дагы болсо жакшылыкка деп ойлоп атам. Бул жерден Санжар мырза дагы өтө чоң жашоодон тажрыйба алып жатат. Негизи бизде внимание, көңүл буруу деген сөздөр болот атпайбы? Албетте ар бир айымга внимание, көңүл буруу керек. Бирок бул жерден Санжардын катасы бул жүрөгүн ачып таштаган да. Мисалы, кыз киши үчүн ар дайым бала сыр бойдон калыш керек. Кыз киши ойлонуш керек. Так, мени Санжар чын эле сүйөбү, чын эле жакшы көрөбү деп кыз ар дайым ушундай баягы суроо менен жүрүш керек да. Ар бир кыз ошондой суроо жаралып турса, бала канчалык баягы внимание, белекти берип, көңүл буруп, эшик ачып, жакшы мамиле кылып кой, бирок жүрөгүңдү ачпа да. Жүрөктү никеден кийин ачсаң болот да, бирок никеге чейин жүрөктү ачпай, внимание буруп, бирок сырлуу болгон нерсе Санжар мырзага жетишпей калды да. Ошон үчүн Санжар мырза жүрөгүн ачып таштады. Айнурада 100% уверенность пайда болду, бул мени сүйөт. Болду уже Санжар жөнүндө мындай ойлонбой калды да, бул мени сүйө, сүйбөйбү деп мындай Санжар мындай сырлуу болбой калды Айнура үчүнчү. Бул эми жалпы эле Санжар үчүн эмес, жалпы эле мырзалар үчүн да. Ошон үчүн бул нерсе дагы Санжар үчүн чоң сабак болуш керек. Санжар, ана сиз болду, мен внимание бербешим керек экен, кыздарга эми жолукканда мен болду мындай серьезный карап, эмне болду деп сүйлөшүм керек экен. Дейсиңби же тийбейсиңби деген нерсеге да өтпөстөн, бай ортону кармап, вниманияны бериңиз, болгону гана жүрөктү ачпаңыз да. Бул не только что Санжарга эмес, бардык мырзаларга да. Эгерде биз айымдарга канчалык сырлуу болсок, айымдар бизге ошончолук кызыктар болот да. Ошон үчүн бул да буйрук экен, бак экен. Бирок ооба чын эле баягы акыркы сөзүңүздү толуктап өтөйүн. Баягы эме болуп калышы мүмкүн да, бул мамиледе ушундай болду, мен кийинкисинде катачылык кылбашым керек деп такыр жабылып алган деле туура эмес деп ойлойм. Анткени кыздардын көпчүлүгүнө внимание, көңүл бөлүү жагат, көңүл буруу жагат. Мырзалардан тескеринче баягы кайра-кайра уккусу келтирет. Айымдардын атынан сүйлөйүн. Бирок ортодо сезим болсо, анын ашыкчасы болбойт, жана бул жакта биздин жаңы катышуучу айткандай. Ошон үчүн өтө деле жүрөгүңүзгө жакын албаңыз, болгону келишпей эле калдык деп кабыл алып туруңуз деген кеңеш бермекмин да. Биздин кеңешибиз ушул, Санжар мырза. Бирок чечим өзүңүздөн болот. Албетте. Бирдеке деп айтайын деп атат окшойсуз, Албетте, сиздердин ушул жерде отурган ар бир адамдын оюн, кеңешин туура кабыл алып, анализдей турган жигитмин. Анан ата эне менен ушундай тарбиялагам. Аял затын ар дайым сыйлаш керек. Ар дайым ардактап, ар дайым көтөрүп жүрүш керек. Анткени аял заты бул биздин жашообуздагы эң маанилүү бул адамдардын бири да. Эне боло турчу дагы бизге бала бизге бере турчу дагы көп нерселер негизичи аял затын сыйлаш керек. Анан
бул мамиледен кийин болгону ушул туура бул жактан Канат мырза айткандай эле ошондой эле орду менен мамиле кылганга үйрөнөм, бирок ал жабылып, мабылып, антип бекинип андай болбойт деп ойлойм. Анткени келечек алдыда. Үйлөнүшүм керек, өзүм теңимди табышым керек. Мен мисалы үйлөнгөндөн кийин мен ошол өзүмдүн теңиме, өзүмдүн келинчегиме болгон ошол вниманияны бүт ошого барам деп ойлойм. Ооба. Туура. Анда негизи биздин эми боюнча Гүлназ айым экөө жуп болбой калды. Экөө тең эфирден кетиш керек. Бирок чечүүчү нерсени биз эфирдин соңунда айталы. Эми сиздерге экөөңүздөргө тең ийгилик каалайбыз. Кыскасы айта турган нерсе жок. Бардыгы такталды, бардыгы чечилди. Чынында эле ошо эфирибиздин эрежеси боюнча урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздардын эсиңиздерде болсо, кыз жигит болуп кийинки сезонго өткөндүгү үчүн калган болчу. Эми чынында эле Канат мырза айткандай, эфирдин аягында кандай чечим кабыл алынат, кимиси кетип, кимиси калат, же экөө тең калабы, же экөө тең кетеби, аны эфирдин аягында сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Ал эми азыр болсо биз кайрадан эле 3-сезондун аягында кыз жигит болгонго жетишкен эмес, бирок мамилеси уланган деңгээлде кийинки сезонго өткөн биздин кийинки жуубуз Нурлан менен Адинага сөз берсек. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым абдан кубанычтуу болуп атам. 1,5 айдан өтүп кетти. 1 айдан өтүп кетти. Ошончо да аманчылыкта жолугуп атабыз, Кудайга шүгүр. Жалпы жаңы катышуучуларга ийгилик каалайм. Өзүңөрдүн бактыңарды таап кеткиле. Бизде башынан эле сразу эле айта кетейин, тааныштык токтогон. Анын да бир себептери бар. Эфир бүтөрү менен элеби? Эфир бүтөрү менен эле токтогон. Анын себептери бар. Эми бизде баягы убакыт аз болуп калды, өзүңүздөр билгендей, 1 жума убакыт болуп калды. Ошентсе да мен колумдан келишинче аракет кылдым. Адинаны чын жүрөктөн кабыл алгам. Бардык талаптарымды бузуп, шарттарымды бузуп, таланды алгам. Динара ыйлапты. Ошондой нерселер болгон. Ошентсе дагы мен баягы кичине жактыруу сезим болгон. Мындайча орусча айтканда симпатия болуп, кабыл алып, бир көрөйүнчү деп талаптарымды бузуп кабыл алып, аракет кылгам. Кайкы барзакта катышуулар алып барып, чогуу чаран жүрдүк. Анан жаңы жылга баягы даярдыктар башталып калбады. Ага дагы даярданып калды. Алар менен чогуу жүрдүк. Ошентип биздики убакыт аз болгондуктан бүттү. Негизи жакшы эле ой менен келаткам. Анан эфир бүттү. Акыркы эфир бүткөндөн кийин эле эң мага баягы жүрөгүмө катуу сокку тийген нерсе болду. Аны мен айта кетишим керек. Элдерге туура баягы эл журтка ачыгын айтпасак да болбойт экен. Реалити шоу болгондой мен ошону ачык айта кетейин деп чечип атам. Жамандагандык эмес, болгондой. Как она есть дейинчи. Ошо машинада баратып эле, акыркы эфир бүткөндөн кийин машинада баратып сразу эле Адина өзгөрдү. Өзгөрүп туруп эле менин жакшы көргөн жигитим бар деди. Мага ошол катуу сокку тийди. Муну айтсам мен даже кабыл албайт белем башында. Мен азыр убакыт корото турган убакыт эмесмин да. Чынын айтканда. Аны такташтырып териштирдиңизби? Балким качандыр бир убакытта болуп өткөн. Жок, качандыр. Ошол учурда болуп бар экен. Жок, мен котур сүйлөп атканда мен аралашпачы. Эме да. Аны териштирген жокмун. Азыркы данный время мен жигитим бар деди, жактырган жигит. Анан мен шокмун да, ошол жерден сүйлөгөн да жокмун. Анан эмне настроениеңиз түшүп калдыбы деп кайра мени шылдамдагандай кылды. Аны өзү сезип калды. Эми баягы адам эркекпиз да. Биз бир көңүлүбүз калса, баары билет. Өтө катуу калат да жигиттердики. Окшош эле болуш керек. Анан меники чындап эле ошондо резко баягы желаниям түштү, орусча айтканда. Түштү дагы жеткиздим. Жеткизип ошол бойдон сүйлөшкөн жокпуз. Мен отписка алып кеткем, анткени Адинанын мен видеолорун карап, анан кайра кызыгууга менин убактым да жок да. Уже баягы сразу нерсе баягы жүрөккө тиет экен. Башка нерсе болсо да мен туура кабыл алат элем да. Ошону эфирден дааны эфир бүтүп, сезон аяктагандан кийин айтканы мага обидно болду да. Как она эс айтып атам, Адинанын жаман эми, может Адинанын дагы өзүнүн бир пландары болгондур, мен кайдан билем аны. Ооба, келиңиз анда. Ушул эле жеринде кайрадан сөздү Адинага береличи.
кандай болуп калды бул? Нурлан мырзанын версиясы болду, эми менин версиямды айтып берейин деп. Чындыгында мен ал сөздү айттым. Эмнеге дегенде бул жактан катышуу акыркы эфирлерде деле биздин катышуучулар ой пикирлерин айтып атты, Санжар деле мындай. Биз Нурлан тараптан эч кандай Адинага болгон кызыгуун көргөн жокпуз деп. Чындыгында ошондой болду. Мен баягы талапкер болуп келдим, ооба. Бирок ал дайым мен бир нерселерди кылам, дайым мен аракет кылам деген сөз эмес, болгон жактырып келдим. Мындан аркысын Нурлан мырза балким бир шагтар жасайт, бир сөзүнө жараша бир аракеттерди кылабы дегенди күттүм да, бирок эч кандай аракет болгон жок. Анан акыркы уже эфир болду го, бизде силерге убакыт берилет деген күнү, ошол күнү анан деп эметип баштады да. Бир күн эле резко туруп эле чыгып, колум кармап, баягы ага чейин андай нерсе болгон эмес вообще. Эфирге келатканда дагы жүр Адина сени ала кетейин же жүр сени ала барайын. Анан кийин катышуучулар баягы эфирден чыгып дагы отурмабыз бар го, сүйлөшүп, отуруп чай ичип, ошол жактарга да Нурлан мырза бир да жолу барган жок да. Сен деле барбай эле кой, менин азыр ишим бар деп эле кетип калып. Анан эч кандай нерсени көргөн жокмун. Анан акыркы эфирде эле ушундай мен сени жактырып калдым деп баштады да. Анан ошондо Нурлан мырзанын шагын сындырбайын деп, ага чейин эле уже мен эфирде айтайын дедим, бирок айта албай калдым да. Ушундай нерсени көргөн жокмун деп. Ладно, дагы көрөлү, балким башкача аракеттерди кылып баштайт деген ойдо калгам. Чыктык, анан кетип баратканда ушинтип биринчи жолу ошондой колум кармап ушинтип баштаганда мен мага ыңгайсыз болуп, баягы же жөн эле 4-сезонго өткүсү келдиби деген эме калып калды да менде. Анан ошондо айттым, жигитим деп айткан жокмун. Болгону Нурлан мырза мага чындыгында такыр сезим, мындай сезимим уже жабылып калды, баягы эфирлерден кийинчи. Такыр мындай жактыруу сезими болгон жок менин Нурлан мырза. Ошондуктан мен айттым, катуу тийип калбасын депчи, Нурлан мырза, мен сизге эмем ачылбайт окшойт. Пожалуйста, колум кармап эле коюңуз. Жана баягы сиз мага вообще жакпай калдыңыз деп айта албай койдум да, ошону мындай мен башка адамды эле жакшы көрөт окшойм. Мен сизди кабыл ала албай койдум деген сыяктуу сөздү айтканмын. Бирок жигитим бар деп айткан эмесмин. Жигитим болсо мен бул жакка келген эмесмин. Адина, эми сен ушу сөзүңдү айтып атасың, мен жактырган адамым бар дедим да. Жигитиңди ал туурабы, жактырган адамым? Жигит деген башка нерсе. Жок, сен сөзүңдү кээ адамдар бар да туурабы, жактырып жүрөт бирөөнү, бирок кыз жигит эмес, айтканда эмес да ал адамгачы. Ошол сыяктуу эле мындай болот го, кээде эркекке мындай катуу айта албай эле, сразу сен мага жакпай калдың деп айта албай, мындай го. Бизде кыздарда ушундай нерсе бар да. Эме деп коет. Сен жакшы баласың, бирок сен мага жакпай калдың деген сыяктуу. Мен ошону мындай вообще эле Нурлан мырза мага эмесин, сезимин чыгарбасын деген смыслда мен айттым. Мен башка адам жактырат окшойм, сиз мага аракет кылбай эле коюңуз дедим. Ошо күнү кеттик. Кеткенден кийин 1-2 жолу айтты, улантып көрөлү деп. Мен мындан ары уланта албайм деген жообумду бердим. Ошол бойдон түшүнүктүү болду окшойт. Жана көңүл бур боюнча айта кетейин. Негизи биздики 1 жума эле убакыт болду. Көңүл бур боюнча мен колуман келишинче силер айткандай өтө 3 жума убакыт болду Нурлан мырза. 3 жума болгон жок. 3 жума болду. 1 жумадан ашык эле убакыт болду бизге. Андан кийин жаңы жылдык даярдыктар болуп кетти. Ошондуктан мен аябай жакындаган жокмун. Билип аттым кызды. Мындай жакындап, анан жолугуп аттык, көрүп аттыңыздар, видеолор тартып келип аттык. Сен айтып атасың, катышчылары менен эметкене мен алып барган жок деп. Чогуу эле мына барып, булар күбө да мына тилек. Чогуу отурган күндөр болду туурабы? Эчит барып аттым. Ошондой нерселерди кылып аттык. Жолугушууларда тоого чыктык, баягы өзүнүн милдетти аткарыпчы. Ошондой жолугушуулар болуп атты, бирок мен дистанцияны сактадым да. Убакыт аз болуп калды, бизче сразу эле мен гүл берип, анан киного киргизип, мен анталган жокмун. Анткени карадым кызды. Кандай? Бирок анталмаксың да. Ошентип алмакмын, эгер чындап дагы 3 жума бул 1 айда, почти 1 айда. 3 жума болгон жок, Адина. Көргөн жокмун мен сенден. 3 жума болгон жок дейм. Жакшылап эсептеп көрсөң. Сен адашып атасың. Эми
ошондо убакыт аз болгондуктан дагы деле жакшы көрөт окшойсуз. Жок, эме болду да, ошондой нерселер болду. Мен жолугуп, чогуу чараны жүрдүк, бирок мен жанагы гүл берип, анан абдан жакындан эметкен жокмун. Дистанция сактап көрөйүнчү, эртең дагы ушундай сөздөр болбосун. Сен сүйүп атпадың беле, анан гүл берип атпадың беле деген бизде сөз бар да. Анан кой деп акырын Адинаны баскан турганына көз салып жүрдүм да негизи. Анан ошентип аяктады биздики. Мындайча айтканда убакыт аз болуп калды да. Убакыт аз болду, демек мамиле токтоду. Токтоду. Экөөңүздөрдө тең бири-бириңиздерге боло турган сезим жок, өчтү. Ооба, жок, ошон үчүн эми Адина деле жаман кыз эмесчи эле, мен баягы элге жамандагандай болуп калбайм. Болгондо айттым да. Бириңиздер жамандан жоксуздар, баары жакшы эле. Адина, сиздин азыр да барбы ошол жактырып жүргөн адамыңызга, жеттиңизби же кандайдыр бир шарттарды таштадыңыз? 100% айта алам, менде андай адам жок. Бош адаммын. Ошон үчүн бул жакка келгем, талапкер болуп. Болгону Нурлан мырзага катуу тийбесин деп эле ошону айтып калам да. Негизи ал катуу тийген эмес, катуу тиет да. Ошону айтпаш керек эле, жактырган адамым бар деп. Анда сен мурун айтышың керек эле да. Аракет кылыш керек эле анда. Аракет кылдык да, эмне кылдык, жолуккан жокпуз. Болгондо келем уланталы деп баштадым. Адина, сен өлө өзгөрмө кыз экенсиң да. Чын бетиңе айтайын, бирок жаман көрбө. Мен болгондо айтып, как она есть. Жакшынакай эле жүрдүк мына, бүт катышуулар көп да. Болгон жерге ээрчитип барып аттым, чыгып аттык. Анан кайсыл жакка бардык айта аласыңбы? Тоого чыктык деген. Кайка ала тоогордук, 2-3 жолу жолуктук да, бир жуманын ичинде. Андан кийин эле жана даярдыктар болду. Даярдыкта сен бийге даярданып аттың, теннизге бардык. Болду, Нурлан мырза. Ал жактан даярдандык, бирок моюн калып калды. Кайра мени жаман аттыгы бар. Болду. Всё. Как она ез айттым, короче. Кол чаап коелу анда. Нурлан мырза да 3-сезон катышуучусу болчу да. Демек, мамиле токтогондон кийин дагы балким Нурлан мырза менен Адина менен коштошо турган убакыт келеттир, эфирдин соңунда. Тилекке каршы бул жуубуздан да жакшы жаңылык уга алган жокпуз. Бирок ошентсе дагы баягы жакшы изги тилек, ниеттерибиз андан ары карай уланат. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, анда биз жаңы катышуучулар менен таанышалы. Саламатсызбы, Канат байке, саламатсызбы, Гүлназ эже. Мен Жалалаттан болом. Жашым 25-те, 26-га чыгам 10 күндөн кийин. Уже 26 десек болот. Жакшы. Жалалаттан атайын ушул жакка көчүп келдим Бишкекке. Ушул долбоорго катышайын деп. Ушул долбоорго катышайын деп. Мына чыныгы кадам, достор, көчпөйбүз. Атыңыз? Атым Асел. Аксы районунан, Кызылжар айылынан боломун. Жашым 25-те. Мен өзүм төгөйүмдү алайын деп ушул НТС каналына келдим. Биз жоктук программасына. Может, бактымды табам. Ажырашканыма 5 жыл болду. Өтө жаш турмуш курганмын, анда жаш болдум. Азыр болсом, акылым токтогон, бар нерсе акылым жетет. Ооба, күйөө чыгышым керек, уже 30га чыксам эч ким албай коет элем. Сен тийиш керек. Ошондо 20 жашыңызда турмушка чыккансыз, э? 19-да чыккам. Жашадыңыздар? 1 жыл жашагам. 19-да чыгып, 20-да ажырашкам. 1 жылга жетпей ушундай. Бала барбы ортодо? Бала жок. Балам жок. Өзүм мугалиммин, англис тилден. Жалалатта бирок сулук салонунда иштегем, чач кыркып. Бул жерге көчүп келгениме көп болгон жок. Пока что жумушум жок, үйдөмүн. Ушул жерге келгенин себеби мен да күйөөгө тийин деп келдим. Үйдөгүлөр эрге тий дей берет, акыры ушул жерге келдим. Эмне себептен биз жолуктук долбоору аркылуу тийин дедиңиз? Апам айтты, бар ошол жерге деп. Апам айтты. Ошол жерге барбайсың, же жигитиң жок, же бир сүйлөшкөн адамың жок, бир серьезно. Ошон үчүн ошол жерге бар деди. Макул деп келдим. Көп ойлондум, 2 жумада ойлонуп, акыркы жолу кастинг болгондо жетишип ушул жерге келдим. Куттуктайбыз. Апакеңизге кол чап болчу. Апаңызга ысык салам айтып коелу. Анан биз жолуктук долбоорун деле көрүп аттыңыз да? Жок. Такыр көргөн жоксуз. Апам жакшы көрөт. Бир да эфирин ачып көргөн. Апам жакшы көрөт, мен көрбөй аттым. Негизи сизби турмушка чыга турган же? Мен негизи мен жакшы көргөн жокмун да, мен өзүм бош ойт болчумун да.
Анан уже күйөөгө тии дегенден же сырттан же нормальный эркек жок, ким менен таанышты билбейсиң. Ушул жерге келдим. Биздики эбели болуп калды го, жана күйөөгө тие албай жүргөндө эптеп тийип кеткиле деген не сыяктуучу. Жок, эптеп тийгим келбейт, мен эле жактырып сүйүп анан турмушка чыккым келет. Ооба. Анда бизден тапшырма биз жолуктук долбоорун эмки жумага чейин калтырбай көрүшүңүз керек. Анткени бул сиз үчүн милдеттүү нерсе. Сиз анткени Кыргызстандын эң алдыңкы долбоорлордун бирине келип атасыз. Макул. Аракет кылам көрөмүн бүгүндөн баштап. Аселянын ою боюнча биз жолуктукка барсаң күйөөгө тиесиң деп эле келиптир. Эмнеге келет? Күйөөгө тийген келет, аял калган келеби, башка эмнеге келет турабы? Башка да. Мен эле эрге тийгени келди. Туп-туура эшикти каккылап келгениңиз туура, кадамыңыз байсалдуу болсун, Кудай буйрса. Биз жалпы жамаат менен, команда менен сиздин дагы бактыңыз ачылып, турмуш жолуна түшүп кетишиңизге аракетибизди кылабыз. Иншалла, айтканыңыз Кош келиңиз. Келиңиз анда берки турган айымга берип коелу. Жок, сизге. Сиз жана курчактарда эле экенсиз го, жана андай чачтарыңызда жасалгасы дагы. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, жаңы катышуучулар, мурунку катышуучулар, Гүлназ эже, Канат мырза, саламатсыздарбы? Бизди тааныйсыз да, көргөнсүз да бизди. Ооба, мен биринчи сезондон баштап көрүп келем, негизи. Сиздерди жакшы тааныйм. Менин аты жөнүм Нурзада, жашым 26-да, буга чейин күйөөгө тийген эмесмин. Өзүм нарындык болом, нардын өзүнөн болом. Эске деле мез көп эле көрөм, анан эске кала турчу нерсе бул эки жүп үйлөнүп, баягы жакшы бир көз ирмемдер болот го, же болбосо приложение кылып ошол убакыттарда кызыгып, баягы сүйүп жакшы көрөм да. Жигитиңиз болгон, бирок турмушка чыккан. Жигитим болгон, жок, турмушка чыккан эмесмин. Көптөрү бул жака жана жигитине атандашып келип алат да, мындай. Жок, андай эмес. Аз карап турмун, биз жок долбоорунан көрөсүң мени да. Жок, андай эмес. Жигитим болгон, 4 жыл сүйлөшкөнбүз. Ооба. Негизи үйлөнөбүз деп личный обстоятельстволор болуп калды, анан бир жылдары мамамдар каршы болуп калды, кое тур эрте сага деп. Бир жылдары болсо анын мамаларга кое турго шартыбыз жок болуп калды. Ушундай сыяктуу болуп, 4 жыл өтүп кетти, анан бири-бирибизге болгон интерес жоголуп калды да. Негизи мен ойлойм да, көп сүйлөшпөш керек экен. Туура. Мындай да, эгерде мындай жакшы адам келсе, мындай жылдыздуу, мындай көрүп туруп жактырасың го, ушундай сыяктуу адам келсе, мындай 3 айбы, 5 ай убакыт жетет да. Жакшы таанышып, сүйлөшүп туруп, күйөөгө тийип кетиш керек экен да. Анан мен кое тур, анан мындай тиш керек, анан тигин тиш керек деп убакытты созбош керек экен да. Мен ушуну билдим да. Туура айт. Ооба. Ошо. Сонун. Биздин 4-үнчү сезондо качуу дароо эле эфирге көнүп кетип атат, кол чапып. Сонун, мен ачык. Сайкал келиңиз. Өзүңүз жөнүндө дагы тааныштырып коюңуз. Менин атым Сайкал, жашым 22-де. Саламатсыздарбы, менин атым Сайкал, 26 сентябрь 2002 жылы жарык дүйнөгө келгем. Жашым 22-де, Талас областынын тургуну болом. Билимим боюнча биолог, бирок ал тармакта иштебейм. Өзүм жан дүйнөм калып, кызыккан жумушум бар. Цех тармагында кийим жаатында иштейм. Хоббиим болсо мен 7-класстан тарта волейбол ойнойм. Командада ойноп келгем. Буга чейин турмуш курган эмесмин. Жана ошондой эле кастингге катышып жаткан инсандарга ийгилик каалайм. Азыркы жаңы келген катышуучулар баарыңарга ийгилик каалайм. Мен дагы 22 жашка чыкканча мен мындай мырзаларга ашык болуп келдиңиз. Жок, ашык болгон эмесмин да. Ашык болгон эмессиз. Бирок бар мырзалар аларды айтыш керек, айтып эле коюш керекпи? Айтып бериңиз ачык эле. Эч нерсе жок. Биринчи курстан бери мындай мени жактырган адам болгон. Мен ага мындай жүрөгүмдү ача албай койдум да, мындайча айтканда.
Вот ошондой. Анан мен өзүмдүн адамымды издегени келдим бул жака. Ал адам дагы деле жактырып жүргөн жокпу сизди? Дагы деле. Талапкер болуп келип калса эмне кыласыз? Талапкер келип каласыз. Жок, айтыңыз да, келбеле кой же кел депчи. Мияка кел же могул жактан көрөлү чыныгы мамилеңди деп айтыңызчы. Бул эфирге чейин дагы бир серьезный мындай адам чыкты. Ал мага. Ошо мен азыр ойлонуп отурам да, ушул жердечи. Что-то не моё депчи ойлонуп атам да. Ошону да айтыңыз да, эгерде мындай таза сезим болсо келчи, бияктан элдин көзүнчө көрөлү деп мындай. Чындап жакшы көрсөң деп. Кайрылып коюңуз, көрөт да. Жок. Ал да келбеле койсунбу? Ар бир адам өзү билет, өзүнүн ою болуш керек ар бир адамдын. Анан чечкиндүү болсо бактылуу болот деп ойлойм. Ошол. Жакшы сөздөр, келиңиз. Менин атым Медина, 21 жаштамын. Нарын областына караштуу Жумгал районунан болом. Өзүм болсо сулук салонунда иштейм. Улуттук университетинде 4-курсмун. Экономический факультет, финансы кредит жагында окуйм. Азыркы учурда салондо мастер маникюра болуп иштейм. Ата-энем бар, 5 бир тууганмын. Бир байкем, 3 прачкам бар. Мен жалгыз кызмын үйдө. 21 жаш турмуш курууга эрте деп ойлойсузбу? Менче туура эле деп ойлойм. Өзүм дагы быйыл уже 22-ге толом. Анын үстүнөн баягы сырттан деле сүйлөшсө болот, бирок бул жакта бардык нерсе ачык да. Ачык, эч нерсеңди жашыра албайсың. Ошон үчүн бул жакты туура деп көрдүм да. Мен өзүмдү негизи өзүм ачыкмын, бетке айтам. Ак көңүлмүн, тарынчаак эмесмин. Негизи өзүм ачыкты жакшы көрөм. Бардыгы эле ушундай айтышат. Биз жолуктукту качандан бери көрөбүз? Биз жолуктукту негизи башынан баштап прям чыгарылыштардын ар бирин көргөн эмесмин, бирок жаңы ачылып аткан убакта көрүп, арасынан көрүп койчумун да. Өзүм кээде ойлонуп койчумун, кастингтерин көрчүмүн, бирок мындай такыр астыга талпыналчу эмесмин да. Анан бул кастингке өзүмдүн тай эжем да түрткү болду да. Бар, ушул жактан көр, багыңды сынап көр депчи. Анан өзүм дагы ойлонуп, анан келдим. Өзүмдүн кызыкчылыктарым болсо, негизи актрисалык жакка кызыгам. Мындай кичинекей ролик, клип, съемкаларга барып турам өзүм. Ошол. Ата-энем 5 бир тууганмын. Үйдүн жалгыз кызымын, бир байкем жана 3 прачкам бар. Жакшы, жакшы. Фатима биздин да 3-сезондун катышуучусу, 4-сезонго өткөн. Кол чаап койсоңуздар болот. Мен саклап калам. Өзүм жөнүндө айтайын. Баарыңыздарга салам, дагы бир жолу кош келдиңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Мерим айым стресстен чыкты го деп ойлойбуз биз. Жылмайып калыптыр. Жылмайып. Саламатсыздар. Кутулганыбызга сүйүнүп жүрөсүз эле. Саламатсыздарбы? Жаңы катышуучуларды көрүп аябай кубанычта болдум. Сезон башталганына дагы кубанычтамын, анткени аябай сагынып биз жолуктукту. Жана ошондой эле мен жөнүндө билсеңиздер керек. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Кош келипсиз дагы бир жолу. Анда келиңиздер, бул алдыңкы катардагы. Келиңиз, кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Алып баруучулар, Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар жана долбоордун жамааты. Менин атым Бигайым. Жашым 33-тө. Таластан болом. Мне везет на вот этих. Ну, то хорошо. Вы готовы, да? У нас есть дисциплина. Я буду ругаться. Ну, все ругаются. Я тоже иногда ругаюсь. Байкет-то нормально. Ну, все может, возможно. Смен горку салсом. Мне уже нравится. Я сейчас хочу быстрее начать съемки. Бирок только не спрашивайте. Мен эмне себептен күйөөгө тейлигимин.
Турмушка чыккан жоксузбу? Жок, турмушка чыга элек, мен чыккан эмесмин. 33 жашта турмушка чыга элексиз дагы деле. Чыгайын дегендин себеби мен уже дайым болдум окшойт деп ойлойм. Ага бир чоң түрткү бар да. Жок, Аселе айым айтып кетпедиби? Апам ушу ирет күйөөгө тий депчи. Мен ал убакыттан өттүм окшойт. Урушпай калдыбы? Жок, ал уже өттүк, уже туугандарым деле өттү. Анан жакында эле кыздар менен курбуларым менен биз бир жерде отурганбыз. Анан телефонум зарядкасы 2% болчу. Анан бир башка эле чужой номер чалат да. Мен иштегендигимден ойлоп турмун клиент. Мен камсыздандыруу компаниясында иштейм. Анан дароо эле телефонду алсам эле даже үнүнөн деле билинет да, жаш кыз или ортодо аял, орточодо аял. Анан апа сүйлөп атат. Ал мен менен учураштыр эле, ай кызым, сенин жашың өтүп кеттир деп вот так представляете. Анан мен да чочуп кетип эле, ай сиз ким болосуз десем, сенин жашың өтүп кеттир. Главное, менин жашым өтүптүр, ал апанын уулусунун жашы өтпөптүр. Болбосо 40-та. Анан апам мени ошентип аябай түрткү берди десем болот да. Потому что ал чалып элесе, кызым, сенин жашың өтүп кеттир, сенин жашың монтип кеттир деп эле. Аябай. Эмне максатта чалган экен негизи? Уулуна сиз уулуна алып берем деппи? Уулу да эмес, уулуна мени алып берет экен. Анан это жума күнү болчу окшойт, курбуларым менен отурганда. Суббота күнү мен чачым боёого барат болчумун. Саат 11ге жасылып койгом. Өзүңүздөр билесиздер, аякта 1 саатта боеп бүтпөйт, 5 саат минимум. Алда айтат, суббота күнү жолугайлы. Анан апанын шагы сынып калбасын деп мен макулсуз мен жолугайын. Балаңыз каякта деп атпайм. Сүйлөй алабы, кулабы дедим. Жок, азыр балам командировкада, ал келгенче мен сен менен жолугайын дейт. Аңгара макул деп, анан суббота выходная. Анан жатсам эле эртең 8:30 апа чалат дагычы. Или 7:30 окшойт, по-моему. Анан шашып эле туруп алсам деген, ушул жака кафеге келип калдым, мен кызым менен барам дейт. Анан мен дароо эле эжиме чалдым, чалсам дагы алда туруп, ай эмне болду, тынччылыкпы? Анан мен ага бүт маселени айтып берсем деген, жок, кандай мен да барам деп. Анан мен курбу кыздар менен отурбадым беле. Анан алар болсо чалып баштады, эмне болду деп. 9-тан кечикпейм кафеге. Ошентип жолуга бардык. Апа бар экен, баласы 40 жашта экен, уулу. Эжеси менен кызы, ошондо уулунун эжеси болот экен, кызы менен келиптир. Анан сколько болду, балам командировкадан келгенде сага чалат деп айткан. Анан арадан 2 айбы, 3 ай өткөндөн бир күнү жазат, сенин атың Бегейимби? Мен сени менен таанышайын дедим эле. Вот, эгерде ал мени көрүп атса, келбей эле коюңуз, мага сразу айтачы. Ошо да түрткү берди. Наверное, акыркы түрткү. Кыскасы кызыктуу убакыттар өтүп атыптыр да азыр, кызыктуу таанышуулар. Я к тому, что бала өзү деле, мисалы, кичекей эмес. Почему сам не ищет? Эмне себептен апасы издеп. Анан мен ойлойм, мен апа айткандай, сен деле картайып калыпсың деп эмес. За это время мен окудум, иштейм да. Бир үй бүлөдө жалгыз кызмын. Менден кийин 4 бала бар. Вот, то, что апа так сказала, что мен картайып калдым, она не права. Ошондо ошол апага түшсөңүз текшериптир да, таңкы 8-те чалып ушул убакта турабы депчи. Келин болгонузда таңкы 5-те турмак экенсиз да, январь, февраль айларында. Жок, ага деле, я думаю, если мен өзүмдүн жубайымды же мырзамды жолуксам, мен ага деле даярмын. Или ушул жылы 33 деген санга келгенде жетиштимби ошо? Даяр болуп. Бирок антип чалган, мне кажется, туура эмес. Кыскасы мындай, апасы издебей өздөрү издеген балдарды күтөт экенсиз. Чечкиндүү. Мен ал баланын апасы боло албайм да. Кандай болуу, канча эмне кылбайын, ал баланын апасы боло албайм да. Туура. Ал апасы менин күйөөм боло албайт да. Туура. Анда кол чабып коелу.
Саламатсыздарбы, Канат мырза, Гүлназ айым. Саламатсызбы. Бардык жаңы катышуучуларга ийгилик каалайм. Менин атым Аяна, Нарындан болом. Мен 18 жаштамын. Бул жолу нарындыктар көп окшойт, нарындыктар комментарий жазып кетебиз. Азыркы учурда Шенал Арыбаев атындагы университеттин колледжинде 2-курста окуйм. И ночной сменде иштейм. Менде андай деле кызыктуу окуялар боло элек окшойт. Мен еще азыр 18 эле жашта болгон үчүн и эрте эле балким бактымды тапкым келип ушул жака келдим окшойт. Ошондо биринчи жигитиңизди бул жактан табайын деп атасыз, же? Ошондой деп ойлойм. Сырттан балким туура келген жигитти ушуга чейин жолуктура алган жокмун. Бул биринчи эле учурда ушул жактан өз бактымды тапкым келди. Мындай жолуккандар болот да сизге, сүйлөшөлү дегендер болот, алар менен. Эми анчалык серьезный сүйлөшкөн жокпуз. Окуп жүргөн кезде мындай эле сүйлөшүп тааныш болуп жүрүп калдык окшойт, бирок буга чейин аябай көп убакытка сүйлөшкөн эч ким болгон жок. Саламатсыздарбы, мен Жанузакова Аяна, 18 жаштагымын, Нарындын кызы болом. Мен биз жолуктук передачасына катышкым келип келгем. Буюрса максатыма жеттим окшойт. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Аяна 18-ге чыгып, мен ушуга чейин эмнеге жол турадым десе, мен ыңгайсыз болуп кетүүдө. Жок, мен айтайын дегеним, бул жактан сразу биринчи жигитим менен дальнейшем жакшы сүйлөшүп кетиш үчүн мындай серьезный ой менен, ар ким менен сүйлөшүп жүрө бергенден көрө, сразу бул жактан балким жолуктурайын деген ой менен. Жакшы ниет менен келиптир, Отурап коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кутман кеч баарыңыздарга. Канат мырза, Гүлназ айым. Жүз көрүшүп турганга бүгүн баарыңыздар менен кубанычтамын. Менин атым Чынара, Жалал Абадтан болом. 31 жаштамын. Буга чейин турмуш кургам, бир балам бар, ажырашкам, балам 11 жашта. Ошол. Өзүм жөнүндө айта кетсем, ошол ажырашкандан кийин в основном өзүм үстүмөн иштеп, карьера, үй алуу максатында үйдү алдым. Бакыт алып келген жок. Машина алууда болдум. Бакыт алып келген жок. Анан азыркы учурда негизи ошол баламдын воспитаниясы менен анан жумуш үй болгондуктан именно ошол биз жолуктуктун өзүм 1 жылдан бери, 1-чи сезондон баштап, кстати, көрүп келем. Балам экөөбүздүн после работы отуруп көрө турган эң любимый передачабыз, мындайча айтканда. Анан баламын сунушу болгон изначально. Балам аябай кандай десем, көрүп эми жаш бала да, чын жүрөгү менен дил менен ишенип. Анан биз жолуктуктан негизи бул формат мага именно подходит в том плане, аябай мага окшогон азыркы учурда информационный век и жумуш уй болуп, өзүнүн ата энесине да жардам берип, финансовый жактан дагы, материально бардык жактан өзүнүн бутуна тең турган кыздар көп да. И ошондой кыздар убакыт эсей аябай ченелүү. Ар бир мөөнөт бизде ошончолук мен үчүн баалуу. Ошол себептен бул формат мага туура келет. Убакыт бөлүп жумасына 2 күнү именно мамиленин үстүнөн иштөө. Ошол өзү характерим боюнча дагы бардык жактан ачык айкын кызмын. Турмушту көргөнгө дагы ушул жашыма чейин ойлойм, адам баласында акчаны дагы табыш оңой, бардык сфераңы нолдон баштап төптөп кетсең болот да. А бирок именно мамиленин мен үчүн эң кыйын болгону бул мамиле болду да. Ошол. Ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса өз теңиңизди таап кетет деген ишеничтебиз. Жана Гүлназ айым, биз Наргиза жөнүндө айтып кетпесек болбос. 3-чү сезондун соңунда биз аябай табышмак кылып көрүүчүлөргө жана катышуучуларга да айткан эмеспиз. 5 добуш менен 4-чү сезонго 1 катышуучу өттү дегенбиз. Ошолордун бири Наргиза болуп чыгып коелу. 5 добуш алган.
ооба баардык катышуучулардын арасынан эң көп добушту катышуучулар кимди сактап каласыңар деген эң көп добушту ушул Наргизага беришкен экен. Демек катышуучулардын жүрөгүнөн орун тапты. Өзгөрүп кеттир, байкадыңыз Канат мырза? Демек, биз жолуктук бүтөрмөн эле өзгөрүп Инстаграмга акыркы келген талапкер менен видеолор киргизип, ошонун баарын көрүп отурдук да. Ошол чын эле ошол мамиледагы толук бир жаңсыл боло элек кезде эле сезон аяктап калган. Ошол мамилеге кайрылып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Көргөнүмө абдан кубанычтамын. Мага Жылдызбек почти акыркы сезон бүтөрүндө келип калбады эле. Биздин тааныштык болгонуна бир 10 күнгө жакын болгон да, почти бир жумадан ашкан. Анан бир жумадан кийин чайдын үстүндө мамилеңер кандай болду деп суроо берерин билет да алчы. Анткени аябай биз жолуктуктун катышуучуларынын баардыгына Инстаграм көрсөм мындай баягы блогерлерге, мисалы биз подписка болобуз го, мындай таанымал адамдаргачы, ал болсо только биз жолуктун мисалы баардык 3 сезондук неме подписка экен да. Анан ошонусун байкадым. Анан бир жума аралыгында мага аябай внимание жакшы эле кылып аткан. Мен аны эфирден айткан болчумун. Бирок ошол эфирден мен жакшы внимание кылып атат, уланат биздин тааныштык дегенден кийин ал эртеси уже жок болуп кетти да. Ошондо мен түшүндүм да, типа болуп тааныштыкта өттү, бүт Наргиза мени кабыл алды, 4-сезонго өтсөм, типа ушундай деген планы бар окшойт деп койдум да. Себеби адам чалат да, жок чалбаса да жазат да, мисалычы. Вообще эле бошобой калгандай бир 24 сааттын кандай 1 мүнөттүн үстүндө деле кандайсың деген сөздөр вообще учурашууда болгон жок. Анан мен да чалган жокмун. Себебин билгим келди, анткени элдин баары эле сурайт, Жылдызбек менен мамилеңер кандай, эмне болуп атат депчи. Анан ушул суроого чекит койгум келип жатат. Биз мамиледе токтогон. Бул жерден ачык айткан эле жакшы. Мен ошол жазып чалганда убактым жок, жумуштамын деген, бирок ошол эле күнү Нурлан байке экөөбүз немеде болчук, ошо отуруш болчу да, бизде биз отуруп турабыз го ынтымактыбыз. Анан Нурлан байкеге чалат десеңиз, болсо мага айтып атат, убактым жок, мен жумуштамын депчи. Нурлан байке чалып, Нурлан байке кандайсыз, качан ыр жаздырабыз деле, ден соолугун сурап эле ушинтипчи. Анан мисалы Эсенбек байкеге да чалып, прямой эфирге чыкпайлыбы деп аябай мондай өзүн көрсөткүсү келди да, болбосо мага кандайсың деп да жазган жок, эчтеке. Внимание жок болуп кетти да. Болгону менин ооба деген жообумду алыш үчүн бир жума убактысын кылды, болду да. Калганын өзү далилдеп койду да, мындайча айтканда. Мындан аркысында эми сиз катышуучу болуп калдыңыз да, дагы да сүйлөшөбүз. Жылдызбек мырза жөнүндө айтып аткан сөздөр көп окшойт да. Наргизага кол чаап коелу, дагы жолу куш келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу алып баруучулар, урматтуу биз жолуктуктун мага окшоп жаңы келген катышуучулары. Аты жөнүм Айдос болот, Таластан болом. 1994-жылы туулгам. Тилекке каршы 1 жыл кеч окуп 95-тер менен бүтүп калгам. Бул биз жолуктукка Канат мырзанын видеолорунан эң алгачкысынан баштап билем. Ушундай ачабыз деген жаңы жакшы ой максатыңа бар эле. Бирок ошондо өзүмдө кандайдыр бир адамда бир чувство болот го, мындай сезимчи. Мен балким барам ошол жака деген. Бирок ошол күн жетип келдик ушул жерге. Анан бул жака келем деп баягы жолдошторуң менен кеңешеткенсиң. Баягы өзүңдүн оюңду айткың келет да бир адамга, ушундай мен барайын деп атам. Десең, мындай башка бир сунуштарды айтат да магачы. Анан мен өзүм ойлонуп айтам да, эмнеге дейм да. Эмнеге депчи. Мисалы мен жашоом меники да. Ооба. Мен тура эмес иш кылган жокмун. Болгону ар бирибиз өзүбүзгө мисалы мырзалар колук издеп келдик. Айымдар өздөрүнө жакшынакай жигит издеп келди дегендей. Ошол эми Кудай буйрса. Бул нерсени эмне уятып Анда ошондо 30 жашта экенсиз да? 30га чыктым. Ойлогом бир 2005-2006-лар келип болгон окшойт бизге деп. Негизи Канат мырза бул неме экен да? Бул жаш көрүнүү аялдарга гана буйрулган жакшы нерсе экен. Эгер мырзалар ушул жаш көрүнсөк,
ушунун кесепетин алып жүрүш өтө бир оор маселе экен да. Чындап келгенде оор экен. Эмне себептен оор экен кесепети мындай бир? Эми сиз айтмакчы, сени жаш бала катары көрүп коет. Чоочун жерге оруп каласың, башка балдар менен болуп каласың. Баягы айта албайсың да, мен 94-мүн дей албайсың да. Баягы деңгээлиң менен, бир аз сөзүң менен түшүндүрүп кетет экен. Бирок ушуну карманып жүрүү мындай чынында эле кыйын экен, оор экен. Мына бир мурут-сурут чаптап алсаңыз. Ашаң өспөйт. Тааныбагандар иним бар саап келе калчы деп алышабы? Өзүңүздөн кичинекейлер. Ошондой болот. Азыр эле бул жака келип атканда эле колонка көтөрүп чыгып келдик бияка. Гүлназ эже, мен сиз менен 2014-төн бери таанышпыз. Жазышып жүрчү эмеспи? Мындай карап койду. Койчу. Бишкекте жоксуң деген ырыңыз жаңы хит болуп атканда сиз биздин Таласка 17-ден баштап гастроль кылып келгенсиз. Ошондо эң алгачкылардан болуп, биз сиздин концертте биз КВНщиктер биз алып барчубуз. Анан эң жакшы жери ошончо балдардын арасынан гримеркада мен сиздин көйлөгүңүздүн аркасын мен сыдырып берген. Эң жакшы жери? Секондс түшкөн. Ужас Гүлназ эже. Азыр ушу 30га чыгып жаш көрүнүп, эми 2017 элестет кандай көрүнөт. Баламдан эле көрүнөт. 2017 минтип сыдырдыңыз да, минтип. Это жакшы айтып бердиңиз. Буну сиз айтпасаңыз биз билбей калат элек да. Ошондон бери концерт алып барасыз да, көйнөк сыдырып берип. Өтө катты кетип атасыздар. Келиңиздер. Сонун катышчылар келди. Келиңиз. Саламатсызбы Канат мырза? Саламатсыз Гүлназ айым. Жаңы катышчылар, эски катышчылар. Барыңарга салам. Көрөрмандарга дагы. Менин атым Батыр, 26 жаштамын. Жашоомон чоң жаңылгам, бир балам бар. Кастингке келгенсиз мында дагы. Бир балаңыз бар, балаңызды жалгыз карайсыз. Жалгыз карайм. Ата-энем карашат. Эми сизге талапкерлер болот, ошо эки жолго түшүп кеткениңиздин себебин кыскача эле айтып коюңузчу ошол. Кыскача айтканда, никеге бекем болбой койду да. Көзүңүзгө чөп салды. Көзүм ошондой болду. Балаңыз канча чыгып калды? Балам уже апрелде 3кө чыгат. 3кө чыгып калды, Дайыма өзүңүз карайсыз. Кандай экен ушул жашоодо эми биз көп кездештиребиз да, көбүнчө айымдарда калат да, анан мырза киши баягы бала каты болгон. Чын айтканда бул күтүүсүздөн аябай эле оор тийди. Бирок жеңдим барын. Бир аз толкунданып атам айткандан. Өз сүйүүмө жетип, жакшы көргөн үчүн баарына барып, ата-энеме тааныштырып, баарын кылып, жакшы эле болгон да, баарынан өтүп, эми жентек той болуп, баары сонун болуп, чогуу жашап жүрдүк. Анан өзүнчө жашаганда бир аз туран эмес болуп кетти да, бул жеречи. Мен чоң күнөөм, ошибкам деп койсом болот. Анткени негизи айтканда мунусунда мен элдин көзүнчө, ата-энемдин көзүнчө баягыдай өзүм сүйүп калып тамдабай, ата-энеме жакшы электен өткөрүп алыппы? Ошондой экинчи жолу жаңылгым келбейт да. Канча убакыт өттү дедиңиз андан бери? Андан бери 1 жыл болду. Ийгилик каалайбыз анда. Буюрса өз теңизди табыңыз, балаңызга жакшы апа табыңыз. Келиңиз. Жакшы эле күлүп келаттык элек да. Тамаша. Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз журтчулугу, долбоордун катышуучулары барыңарга салам. Мен атым Адилет, 26 жаштамын. Нарындан Атбаштан болом. Мен дагы ушул убагы келип калды, 26-га чыгып калдык. Апам да бир кызыга барып, жашың өтүп калды, кызым деп бирөөгө чала элек да. Өзүбүз кыймылдайлы деп келип калдык. Буюрса долбоордон жакшы жубайыбызды табабыз, бир жакшы бактылуу үй бүлө курабыз деген максатта келдим. Азаматсыз. Отношения, мамиле бул тема аябай опурталдуу мен үчүн.
Анткени абайлашыбыз керек, бул анткени биздин өмүрүбүз да. Биз жаралдык, артыбыздан тукумлашыбыз керек. Анан жөн эле бирөө менен сүйлөшүп, көңүл ачуу башка болбогон иш да. Отношения буга чейин студент курамында бир жолу болгон. Андан бери токтотком, жок, кереги жок экен. Учуру келгенде, үйлөнөргө аз калганда акыл менен тандап бирөөнү табам депчи. Анан ошол учур эми келди. Сырттан деле мындай таанышуулар, мындай тандоолор бар албетте. Бирок эмнеге долбоорго келип тандап атканым, азыр ажырашуулар, азыр мындай көпчүлүк үй бүлө маселесинде, үй бүлө институтунда көп маселелер болуп атпайбы? Ал эмнеден келип чыгып атат? Ошол тандоодо жаңылуу да. Тандоодо жаңылуу, туура эмес баалуулуктар менен тандоо. Анан ошол баалуулуктарды менимче туура жагынан тандап алганга, ошону дагы жаштарга бир үлгү катары көрсөтүү максатында келдим. Урматтуу сүйүктүү биздин теле көрүүчүлөр жана ошондой эле биздин көрүүчүлөр, биздин жаңы катышуучуларыбыз да жакындан таанышып алдык. Ал эми биздин жаңы сезондо жаңы катышуучулар менен биргеликте эле жаңы эреже да кирди. Ооба, биздин редакция көптөгөн каттар бар. 4-сезонго жетишпей калып атам, жетишпей калдым деп эч качан капа болбоңуздар. Анткени бизден сиздерге өзгөчө жаңылык. Биз бул убакка чейин биздин эреже менен 10 кыз, 10 мырза алып, ошолордун бактысын сезондун аягына чейин издей турган болсок, эми биз бул жолкусун катышуучулардын санын көбөйтөлү деп жалпы кеңешип чечтик десек болот. Бул жолкусун балким катышуучулардын саны 20 болот, эми 30-40ка чейин биз катышуучуларды кабыл алганга даярбыз. Ошондуктан өзүңүздүн бактыңызды дагы бир жол биз жолуктук долбоорунан 7 миллион кыргыз элдин алдында издейм, табам десеңиз, анда кастинг сиздер үчүн уланат. Алдыда турган номерлерге кайрылып 4-сезонун катышуучусу болуп келгенге аракет кылыңыздар. Азыр бизде айымдар, бийкештер абдан көп. Балким айымдар да көбүрөөк аракет кылыңыздар, бирок айымдардан да көбүрөөк мырзалар көбүрөөк аракет кылса, сиздерди кастингке тосуп алганга, кабыл алганга, катышуучу кылганга биз жолуктук долбоору даяр десек болот. Анда биз 4-сезондун алгачкы чыгарылышын жыйынтыктоо алдында буга чейин убада кылып сөз бергендей эле, мурдагы сезондон калган кыз-жигит болгон Санжар менен Айнура мамилеси токтоондуу жөнүндө айтты. Ошондой эле Нурлан менен Адинанын дагы. Келиңиздерчи. Келиңиздер, жаныңызга чакырып алайлычы. Бая көптөр мындай болуп атат да, эмне себептен биз катышуучулардын санын көбөйттүк? Анткени талапкер болуп бирле кетип калат экенсиң, бизде мүмкүнчүлүк болбойт экен башкалар менен да таанышканга дейт да. Ошондуктан бизде баягы азыркы убакта катышуучулардын саны көп болгондуктан биз редакция менен сүйлөшүп, жалпысынан Гүлназ айым менен жалпы кеңешип, биз дагы 3-сезондун катышуучусу Нурлан мырзаны жана 3-сезондун катышуучусу Санжар мырзаны жана ошондой эле 3-сезон талапкери Адинайды, 3-сезондун талапкери Айнурага да катышуучу катары өз теңин тапканга биз мүмкүнчүлүк берели деп чечтик. Демек, анықтан кайрадан биздин катарыбызга кош келиңиздер деп коелу. Коттуктайбыз, Санжар мырза, коттуктайбыз. Эми бул дагы чындыгында биз баягы баарын угуп көрдүк да, бизге деле бизде коомчулук кошулат болчу, анткени эки жакта тең күнөө жок. Бул сүйүүдө күнөө. Бул сезимде күнөө. Демек бири-бириники болгон жок, бирок мен ойлойм сырттан келген талапкерлер менен сөзсүз түрдө табышат го деп. Ар бир адам, ар бир инсан өз бактысы үчүн күрөшүүгө толук укугу бар жана ар бириңиздер дал ушул долбоордун алкагында өзүңүздөрдүн сүйүүңүздөрдү, теңиңиздерди табасыздар деген ишеничибиз чоң. Бул жолкусун Нурлан мырза өзүнүн талапкерин күтсө, Адинай дагы өзүнүн талапкерин күтөт. Айнура айым дагы өзүнүн талапкерин күтө турган болсо, Санжар мырза дагы өзүнүн талапкерин күтүп бактыларын издешет. Колубузда турган апамдын чайын сөзсүз түрдө өзүңүзгө жаккан катышуучуга белек катары берсеңиз болот. Эми баарыбыз бизге баары эле жагып атат, бирок бирден-бирден берели. Сөзсүз эфирде өзгөчөлөнгөн катышуучуга беребиз. Мен үчүн бул эфирдин өзгөчөсү менин көйнөгүмдү сыдырып берген Айдос мырза. Эсимде жок бирок. Бул кандай бактылуу бала, бул көйнөк сыдырса кайра чай алса сиздин колуңуздан.
колунда турган чайды жана өзгөчө сөздөрү менен жана жакшы ниети менен келген Бегайым айымга берип коеюн бул чайды. Буюрса өз теңизди табыңыз, ушул чай ичип бүткүчөктө. Ал эми көрүүчүлөр, негизи 4-сезондун катышуучулары мага мындай башкалардан да көбүрөөк мындай иштешкен жеңилирээк болду да. Анткени дароо эле эфирге тажрыйбалуу көнүшүп, анан өздөрүнүн ой пикирин коркпостон айтышты. Демек булардан көп нерсени күтсө болчудай. Андыктан бардыгыңыздар да бир жолу кош келиңиздер дейли дагы. Бардыгыңыздар ниетиңиздер ишке ашсын. Биз сиздер менен ар дайым тыгыз байланышта, бүгүнкүдөй атмосферада кызматташууга, эфирлерди алып барып, сиздердин бактыңыздарды табууга аракет кылабыз. Кызматтабыз. Эртең 20:30-та НТС телеканалы менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Көрүшкөнчө.